Бейшевай Усуалиев, Өкірік, әңгіме. Алақандай бұл айыл нелерге ғана көе ол бұғын. Айылдың ортасында бейіттер бар. Анын туыш тарауы тосмолынған. Мұрда ачық болчу, құрчалғанына 2-3 жыл эле болды. Бұға бары сүйінішті, төтін қарылардың қуанычы қойнына батпай жүрді. Хеме ішке жырадыңар, дешчі олар. Болбаса тәуелеп тәпсеп, бұ малдан да иман қашты. Мұрда емін үшін тосмолонбай келген деген жана тосу малдың иманына байланышты өте жоқ бұ, мұны ешкімдіре білбейді. Айтор бір жыл эле бейттерді тосу керек, арвақтарды сыйлау керек деп айыл дүрбеп қалыптыр. Ошенсе де бұл тосмоны көргенде айылдағылардың көбінің қаңырығы түтіп кетші. Анткені алдалай машақат ызы чуу менен бүткөрүлгөн. Ал жөнүндө кеп кылып эски жараны кайра козгогон демне. Иши кылып бир мезгилде ачык эле жаткан бейиттер азыр бышкан кызыл кыштан курулган коргондун ичинде калды. Бейит деген бейит да. Ал кичинекей гана дөбөчө эмеспи. Бирок анын алдында адам жатат да. Бейиттин ыйыктыгы ушунда. Кызык, мурда бейиттердин баары окшош эле. Дөмпөйгөн кичинекей төбөчө. Болгону ушу. Бел курчоодон ашпаган айрым бир коркунтур бар эле дечи. Бирок алар адамдын көңүлүн өзүнө буралчу эмес. Азыр бул жер не бир түркөн түстө сайылган сайманы эске салат. Мунун баары маркумдарга тургузулган эстеликтерге байланыштуу. Кайсы бир жылы бул айылда кырчындай болгон бир жигит көз жумду. Ага негедир таштан эстелик орнотулду. Мындай эстеликти орнотууга кимиси бел байлаганын оңгулукту билген эч ким жок. Бири айтты, туугандар орнотду деп. Жок, жолдоштор орнотуптур деп башкалар айтышты. Жолдошторун эмне? Байманасы ташып туруптурбу? Жарымын туугандары, жарымын жолдоштору чыгарыптыр деп дагы бирлери безилдеп жүрүштү. Акыры бул талашта унутулду. Ай эстелик кала берди. Бул эстелик чын эле өзгөчө болчу. Ташка маркумдун сүрөтү жабыштырылып, ылдый жагына 4 сап ыр чегилген. Ырды абышка кемпирлер да эжелеп окушуп, кадимкидей жашкан эле. Атыгүл аны атайын жаттап алгандар да болгон. Ырга байланыштуу да далайга талашып тартышып жүрүштү. Ырды чоң бир жазуучу, негедир айылда акын деген сөз көп колдонулбайт. Акынды деле жазуучу дешет. Жазып бериптир деп бири айтты. Кокуйгун-ай. Чоң жазуучу бүткөрсө 4 сап эле жазмак беле. Таштын бетин толтуруп таштамакта. Муну колу кат билген эле бирөө шилтей салганда деп башкалары моюн беришпеди. Бара-бара бул талашта унутулду. Бир нерсе гана көкөйдөн кетпей калды. Ал бул эстелик таштын өтө оор экендиги. Баса, аны орноткондо бейиттерди тракторда аралабады беле. Ташты трактор менен араң алып келишкен. Мурда бейиттерге трактор түгүл машина келчү эмес. Алып келерин алып келип алышып, түшүрө алышпай, түшүргөндөн кийин кайра бири-бирине кийгизе алышпай, канча кыйналышпады дейсиң. Ошондон кийин эле таштар көбөйүп кетти. Кары көз жумса деле таш, жаш ойрун болсо деле таш. Эми сүрөтү түз эле ташка чегилген эстеликтер да пайда болду. Ошентип элдин баарын таңдандырып, дүрбелең түшүргөн далай талаштарды туудурган баягы биринчи эстелик азыр эч кимдин назарын өзүнө бурбай калды. Азыр эч кимдин көңүлүн өзүнө буралбай калган ошол эстеликтин өзү бейиттерге да, элдин жүрөгүнө да бир эстелик калтырып кетти. Калтырганы ушу, аны жеткирген трактордун изи арсайып, тирсейип, алигиче өчпөй турат. Бул эстеликти көргөндө трактор дал жүрөгүңдү тепсеп, дал ушундай арсайган, тирсейген из калтырып жаткансып, тула боюң дүркүрөйт. Арсайган, тирсейген издин элеси көпкө чейин эсиңден кетпей жүрөгүңдү эзе берет. Деги адам кызык. Көбүнчө сапар алдында эмес, адалай сапар карытып, дал жол ортосуна келгенде гана тереңирээк ойлонот. Мурда эстеликтерге канчалык жан талашып көңүл бурушпасын, үзүлө түшүп кызыгышпасын, баары бир анча ойлонушкан эмес көрүнөт. Болбосо бүгүн эмне үчүн бул айылда мындай эстеликтерди жактырбагандар көбөйүп баратат. Өзгөчө бир чал дайыма какшайт.
Hey, arvaqtar tayaqla, tınça salsın. Taş ör bolat. Bu bışkan kışыңдın da keregi жоқ. Сүрөтү түзеле ташқа чегилген эстеликти алып келип орнотуп атканда бул чал «Hey, жок дегенде өлгөндөн кийин атаңарды аясыңар боло. Эми муну кантип көтөрүп жатат?» деп ууна буура кандап кыйкырган. Анан кадимкидей жалдырап, «Өзүң деле эстүү жансың, жаш деле эмессиң. Тил алсаң мунуңду орнотпа. Шаардагы үйүңдүн алдына алып барып кой. Болуп тур» деген теги киши тамашага чаргытып. Орнотбосо орнотпой эле коеюн. Бирок ушул эстеликке кеткен, анан муну алып келүүгө жумшалган акчаны сиз мага төлөп бериңиз. Байкуш чал колун шилтеп басып кеткен. Айтпадыкпы? Азыр бейиттер коо саймага окшош. Алар жолдон өткөндөрдүн дагы бейиттердин ары жагында чоң кара жол бар. Көңүлүн өзүнө бурчу болду. Адамдар кызык. Кээ бирөө машинасын атайын токтотуп коюп, бейиттерди аралап, андагы эстелик күмбөздөрдүн баарын карап чыгат. Бири-бирине салыштырып, кайсынысы жакшы экенин таба албай кыйналат. Бир күнү бейиттерди аралап, эстеликтерди тигиле карап жүргөн жолоочулар менен баягы чалдын буркан шаркан түшүп урушуп жатканын көргөнбүз. «Бул жер силерге эмне? Көргөзмөбү? Муну мырза дейт. Бул жерде арбактар жатат. Бейитти көргөндө Куран окуу үчүн токточу элек. Эми мынтип». Сүйлөй албай мукактанып калды. Тигилер былк этишпеди. Чал чыдай албай кетти. Таягы менен жер сабап титиреди. «Силер арбактардын тынчын алып атасыңар дейм. Бул чоң күнөө». Алар чалдын жаалын эми гана байкашып, «Келеси эме го? Мунун биз менен кандай жумушу бар?» дегендей олуроя бир карап жолуна түшүштү. Деги адамдар кызык. Бүгүн мына ушул бейиттердин арасында адамдар жүрөт. Алар бул айылдын эркектери. Жашы бар, карысы бар. Эзелтеден бери келаткан салт экен. Сөөк койгондо айылдагы эркек аттуулардын баары топурак салууга тийиш. Кимде ким келбей калса, тирүүлүктө нелер гана болбойт дейсиң. Анын атын атап башка бирөө тууганы бир уч топурак салып калууга тырышат. Адамдын кимдиги да дал ошол маркумду узатууда билинет. Өзгөчө сыртта жүргөндөрдүн, шаарда тургандардын кимдигин айылдаштары дал ушул аркылуу баалашат. Ошондуктан ал жерге кирсин. Өлгөндөрдүн бирөөнө да көз көрсөтө элек. Же андан айланса болот. Жамандык болдубу, шыдыр эле жетип келет деген сөздөрдү көп угасың. Топтошкон эл четтей берди. Дагы бир томпойгон дөбөчө пайда болду. Бул жаңы бейит. Ал чет жакадан орун алды. Бейиттердин ортосунда деле орун бар эле. Бул маркумдун сөөгүн жашырууга кайдан болсо жай табылмак. Бирок анын тууган туушкандарынын баары дал ушул жерде, чет жакта жатат. Демек, маркум дал ушул жерден орун алууга тийиш. Бул алмуздактан бери келаткан айныбас мыйзам экен. Ошондуктанбы бул айылдагылардын кимиси болбосун, өзү көз жумганда кай жерден орун алаарын так болбосо да болжолдоп билет. Атүгүл өзүн кай жерге коюш керек экендигин алдын ала табыштап жүргөн карылар да бар. Ар адамдын өзү үчүн да, анын жакындары үчүн да эң оор нерсе өлгөндөн кийин тууган туушкандарынын жанынан жай албай калуу. Тагдыр деген татаал экен, өз ордунан жай таппай калгандар бул айылда да болду. Айылдаштары алар жөнүндө дайыма иштеринен кан өтүп эскеришет. Адамдын көз чумканы бир кайгыртса, анын өз жайынан орун албай калганы ого бетер муңга чөгөрөт. Буга каршы чыкканга дити барбагандар деле болбой койгон жок. Бир кемпир көз жумуп, аны абышкасынын жанына коюш керек болуп калды. Бирок кемпирге жай даярдап атканда абышкасынын көрүнүн үстү түшүп кетип, элди аябай убара кылды. Ошондо кемпирдин кичи уулу: «Энем барганда атам эмне тирилип ордунан тура калмак беле. Жанына коюш керек деп, тетиги ээн жерге койсоңор эмне? Коркмак беле. Өлүккө баары бир эмеспи?» деп чыр чыгарган. Аны карылар ортого алышып, айда сазайын берген. «Сен эмне малдын өлүгүн көмүп жатасыңбы? Же сөөк са мас болуп алып көрүнгөн жерге таштап кете бергидей сенин жаман сары машинең бекен? Сен эмне чамгырактайсың, я?»
Бізге үйреткенді қойып, сақ-сайт пайшашыңда жашың 40-қа чукулдап қалды. Алдырып алсаң бұла, дешіп жер сабашқан. Теге оң чукпай құтылған. Деги таушымақ. Тирүүсүндө араздашып жүргөндөр да өлгөндө бир жерге коюлат. Ошондо булар бири-бирине өч эле бөлөк коелу деп эч ким айта албайт. Тирүүңдө урушуп чабышасыңбы, атүгүл бет карашпай каласыңбы, бар бир тууган болгон соң өлгөндөн кийин сөзсүз бирге болушуң керек. Эмне үчүн мындай экенин эч ким билбейт. Жана буга баш катырып ойлонгондор деле жок. Ошентип адамдын бир убактысы өлгөндөн кийин өз жайынан тууган туушкандарынын мүрзөлөрүнүн жанынан орун алуу. Башка жерде кандай экенин билбейбиз, ал эми бул айылда дал ушинтип ойлошот. Ошондуктан жаңы эле пайда болгон теги томпойгон дөбөчөнүн алдында жаткан адам жөнүндө баягы бар экен, өз жайынан орун алды. Бала чакасы ата келе ойлап турду, дешип иштеринен сүйүнүп жаткандар да көп. Көз жумган киши 80ге чукулдап калган чал эле. Байкуш чал көп деле ооруган жок. 2-3 күн төшөктө жатты да кете берди. Ооруп жыгылган деле үзүлмөк. Небересин күтүп жатты окшойт, дешет айылдаштары бир ооздон. Небересин көрүп санаасы тынаар менен эле кете берди. Небереси шаарда турчу. Чал ооруй баштаганда ага кабар деле беришкен эмес. Кары киши ооруйт, кайра оңолот, убара кылбайлы дешкен. Бирок чал улам эстен танып, теге небересин оозунан түшүрбөй кайта эле чакыра бергенден улам биресе чалга боор оорушуп, биресе чоң атасын тирүүсүндө көрүп калсын деп ага кабар беришти. Ал эртеси эле жетип келди. Чал тилден калып араң жаткан. Ата, мен келдим, деди небереси ыйламсырап. Бул менмин дейм. Таныдыңбы? Менмин эле дейсиң, дешти чалды тегеректеп тургандар аны жактыра бербей. Өзү араң жаткан неме, сенин ким экениңди кайдан билет? Атыңды айтпайсыңбы? Бирок небереси атын айтпады. Өчөшкөндөй, мен келдим ата, бул менмин, дей берди. Бир маалда чал көзүн ачып, кыйлыга жалдырай карап калды. Анан кубангандай жылмайып, таныдым дегенсип башын ийкеди. Бери жакын келчи дегендей ишарат кылды. Небереси жакын барды. Чал өбө алган жок. Өбөгө каруусу жетпеди окшойт. Небересин кыйлыга жыттагылады, бетин жыттады, анан ыраазы болгондой жаздыкка баш койду да көп өтпөй кете берди. Ошол небереси азыр өзүн токтото албай, ичинен бышактап бараңдырат. Бирөө бирдеме десе эле бакырып жиберчүдөй. 80 жаш оңойбу? Ага жеткен да бар, жетпеген да бар. Адам баласы муну ушинтип өзүн өзү жубатат тура, алдайт тура. Болбосо адамдан ажыроо оңой бекен. Кече эле өзүң менен бирге жүргөн атаң, апаң бүгүн ментеп жым-жазданып калса, анын экинчи кайрылып келбесин, экинчи сүйлөшө албастыгыңды, караганына зар болоруңду билсең анан. Ошентсе да бул карыянын көз жумганын угушканда айылдаштар адаттагыдай эле өздөрүн жубатышты. 80 жаш оңойбу? Жашаарын жашап көрөрүн көрдү. Бул кишиде эмне арман? Далай жыл колхоздун бери четин чоюп жүрдү. Балдары жакшы чыкты. Чөбүрөлөрүн көрдү. Эми ментип бул кишиники эми той да. Чал өзү да тагдырына ыраазы эле. Эми бизге эмне калды, дечү ал. Балдардын алдында эле алып кетсе болду. Ооруганда доктурга көрүнгөндөн кадимкидей качар эле. Доктор чакыралык десе туйлап таптакыр болчу эмес. Бирок кызык, өлөр алдында кичине оңоло калганда доктор чакыралык десе чал негедир мейлиңер дегендей башын ийкеди. Эмне үчүн минткенин табышмак. Ал көз жумгандан кийин элдин баары муну оозунан түшүрбөй айтышып, таңдана баш чайкашты. Айрымдары азырда эскеришип, атаңдын көрү, жан дегениң жан де, деп кимдир бирөөгө нааразы болушкандай өкүнүп калышат. Мына Кур'ан да окулуп бүттү. Тегерете отурган эл мүрзөнү акыркы ирет карап алышты да, эми биз кеттик, жакшы жат дешкендей ордуларынан козголо башташты. Ошол маалда ордо жашап калган бир киши, бул маркумдун жакын тууганы, мындай милдет көз жумган адамдын жакындарына гана жүктөлөт,
aldıga çygyp, "O jurt, kökem kanday kişele?" dep kıykırdı da жооп kütkönдөй turup kaldı. Ün söz jok. El dımy düşdü. Hiç kimisi osunup жооп kayrmadı. Oşonda beri jakta turgan tebete içen karıya Akçaydın gününde tebete giyip жүрgönüne bari taňdanışdy. Eldi tegerete bir karap aldı da, "Jakşı kişele aylanayın," dedi kıykırgan kişiге burulup. Anan kayra elge kayrılıp, "Jakşı kişele, özünçe güvrene ketdi. "Jakşı kişi emey, jakşı kişele, mintip jakşı maalda göz juňup, el çuğuldap jiberdi. "Jakşı kişele, jakşı kişele." Elden dal ortasında turgan şляпачан bir kişi janındaky joldaşyna künkülde ketdi. "Uşintip suraşdyn, emne keregi bar eken bilbeyim. Hemi alasa beresiňer bar bele" dep. Jaktyra berbegendey beti başyn bırıştırdı. "Adat bolup kalganda, bolbasa." Anın güýöri daýyp, ölgöndü jaman dep kıykırıp çykkan kişini hiç kim uçuradı elek. Markumdu jakşı bilbegen adam dile, markum tiriw gezinde any menen uruşup talaşıp görüngөнгө jamandap жүрgön adam dile bul suroğu "Jakşı kişile, jakşı kişile" dep жооп kaytararyn elden bari jakşı bilet. Oşense dile, bayağı kişi kayra kıykırdı. "O jurt, halasaňar bar bele? Eger bolsam da..." Uşmalda bir kişi aldıga atıp çıktı da, tegine toluk süýletdirбей, "Meniki," dedi korkkonda eliňdep. "Meniki bar ele." Kıykırgan kişinin oğuzundan gelmesi düşüp, ne derin bilbey daldırap durup kaldı. Anan emne kılam degende eldi jaldıray karady. El uğula düştü. Arttagılar emne olup ketdi deşkensip alga jütkünüştü. Arjakta Kıdrakey oturgan 5-6 karıya de uqqanda dildeye kalıştı da, anan süýleşip alışkanday ordularından japayır turuştu. Bular alakanday ayıldın karıları. Gün ötkön sayın suyulup bardadı. Karılık degen göz menen kulaktan başlata okşayt, ayrımdары jakşı ukbayt dağı, görbeýt dağı. Kede özüňden kim ekeningde kıykırıp ökürüp jatıp araň düşündürösüň. Anan, "Ha, öz-özüň ele bala turbaýsyň ba? Tanıbay jatsa, çoňoýgonda ele uşintip tanylbay gidesiňer," dep razı bolup da ökünüp da kalaşat. Azır teki kişinin emne degenin çynely uguşdyby je ıray keşbirinden bojamolda bilişdi aytar. "Bul emne degen şumdyk, katygün," deşkensip kaltıraşıp, bu şumdykty başlagan kim ekenen jakşı tany alışpay tikireye karap duruşat. Tötön tebete içen çal kaypastap kaldı. Al tigi sözdü ugup, çok baskanday selt etkende tebeteyi baştan ırgıp ketdi. Birok jerge düşkön jok. Anın janda turgan jigit jerge düşürбей ilip aldı da karıyaga uzatdı. Karıya tebeteyin emne kılaryn bilbey, anı mıkçıyı karmap, çaң bolbosa dile köbey berdi. Alasam bar ele dep çykkan kişinin jan aylası ketip, alapayın tappay kaldı. Birde jardyna karaşkan elde күnölүү döydük dese, birde özün deldeyip tiktep turgan bayağı kişini karap çaldıraydı. Ekö taň kalıp kaldı. El daýesyn jiýa albay, dymygany alda emne bolup kedet dep oz açkandan atygül kıymıldagandan korkkan türü var. Uşumalda karıya esine gele kaldı da, mıkçı karmagan tebeteyin şap başına giyip, "Kuday urgan jaman," dep köwregen boydan aldıga atıp çıktı. Alasam bar ele dep aytaryn aytyp koyup, emne kılaryn bilbey deldegen kişini jelkeden alıp artqa tartdy. Al emne bolup ketdi degensip, jalt burulup çaldı karadı. Anan bir balaydan kutulganday süýünüp ketdi. Hiç karşılık körsötbösten artqa ketençik dedi. Karıya anın aldında turup, özünçe küwürene berdi. "Hay Kuday urgan jaman." Elge jan gire başladı. Kıykırarın je koyorun bilbey, ortadoğu kişi elde күnölүү döydük dep oğa beter daldırады. "Hayta ber," dedi karıya düşüngönдөй. "Dağı eki jol kıykır." Teki emne dep kıykıram degende karıyaga surulu tikildi. "Halasaňar barby debeýsiň be?" dedi karıya. Muny uqqanda alaktap şaşıp kaldı. Oğuzun eptep gelatıp kakkaganday tıp taktody da önün jasay ketdi. Anan, "Halasaňar bar bele?" dedi akırın şıwırap. "Bolsa menden algıla." El ündegen jok. Kayradan karıyaga tikildi.
Qarıya qıyqıra ver degende işaret kıldı. Tegi oğa beter akırın şıvradı. Alasaňar bar bile. Bolsa sözün bitir albada. Negedir ünü qargıldanıp jaşıp ketdi. Özüni araň toktatyp durdu. El dımy düştü da kayra jandanıp ketүүgө kamuruştu. El akırın jyla baştaganda tebeteyçen qarıya kayradan aldığa atıp çıktı da deli bolup turgan kişinin janına gelip "Haylanaýyn jurt. Beresiňer bar bile." Elden жооп kütpösten qıyqıra berdi. "Beresiňer bar bile, beresiňer, bar bile." Akırında anın önü de qargıldanyp ketdi, muğunup süýlej alбай kaldı. Toktogon el jyla başladı. Oşu maalda jandan ötken törtü elengdegi qarap, alarga koşularınca koyorun bilbey, jan aylası getip turgan alasası bar bayağı kişinin janına çaldın nevresi geldi da, negedir ötüp kete alбай toktop kaldı. Önde östön suroğluğu tegildi. Alasası bar kişi selt etip aldı da, "Şypyr algan elem," dedi күнөөлүүдөй. Tegi ündügen jok. Muňaýym qarap tura berdi. "Hemnege kalpaytaýyn? Oğa beter alaktap. Kalpaytsam arba kursun. 100 şypyr algan. Jarym ay bolup kaldy." Öndebedi. Şypyrdy emnege aldy ken dep oýlap koýdu. Eňgi-deňgi awalda. "Sawur surap kelgende berbey koýgam," dep sözün ulady. Anan sakalyn süýrep bul kişi mürsöni qarap koýdu. "Gelipdir. Ortaga düşüp jatyp alyp berdi. Murda günü şypyrdy berbeýsiňmi dep sawurga barsam, almas eken, hayda aşatdy. Sa şypyr tügül taş balaket da jok diýdi. Men senden eşlik algan emesmin. Bu kemden mürsöni dagy bir jol qarap koýdu. "Algam," diýdi. Anan kantip süýlej alбай mukактanyp jan hareketke düşdi. Tegi da ündebedi. Meltirep qaragany, kimdi qarap jatkany belgisiz, sözgö düşünüp jataby je jokpu, munda bilbeýsiň. Gözünden jaş tögernet. Alasası bar kişi çyday alбай ketdi. "Teriňdi arçyp alça alanaýyn," dedi küýpelektep. Ündey albada. Gözündeki jaş jerdi gözдөй tartyp jatkansyp başı salmaktan atdy. Degeregindeki eldi dağına köre alбай kıynala başladı. Buga da jaş toskul bolup jatkanday. Özünün tike mangdayında turgan alasası bar kişi bir maalda teňselip jatkanday toyuldu. Jok, emele teňselip araň turgan kişi zamatda kuuldu. Kakayıp anı tikireye qarap kaldı. Tege korkkondoy selt ede düştü da, "İyi," dep aldı. Kakaygan kişi, "Ha, jüregiňden üçini algan ekenmin da," dep şıldıngdaganday katkıra başladı. Balanın denesi dür dey düştü. Kişi ölüp atsa, bul gele suw nege gülöt? Külkü ulam küçöýberdi da ahyrı ıyga aylanyp ketdi. Külkü da, ıy da, ekö birdeý kulakka jaňyrgansy da. Bala beýpaýga düştü. Kulagyna jaňyrgan ıýby je, külkübü aýry alбady. Göz aldyndagy eles ketençikdedi. Alstagandan alstaý berdi da, kayra beri vurulup teňsile başladı. Anan özünün klassdaşyna aylanyp ketdi da, eki kol menen betini basyp, açuu çaňyryp jördi. Çaňyrgan boydan eldi aralap kelatdy. "Sökdü muna çıgarabız" dep jatkanda, ayıldın başынан biröөнün bozdogon üni uguldu. Çaldın tuğan tuğuşkanlarının bar tügöl gelişken ele bul şumduktun elden barın türbülen düşürdü. "Bu kimisi bolup ketdi? Nege mınça bozdoyt?" deşkensip bar ün çykkan jakty ele karaşdy. Tegi kişi oğa beter küçödü. Ыйыл oğa küçü gelbey kaldı ve öňüldöy başladı. Oşol kalıbında boz üýge çakındady. Gelse uşul ayıldyk ele jigit eken, bolgonda da markumdun neweresiniň klassdaşy. Boz üýge jölönmöksen bolup, al öňüldöy berdi. El oğa beter taňdandy. Mınça bozdogondoy munun markum menen kanday jakyndygy bar ele? Munun sırrı ayrım adamlar üçün aligiçe tawuşmak. Munday ıy bolgan emes. Emi bolaby bolbaýby deşip baş çaýkap kalşady. Ahyrı çydabay ketdi we kalyň topdan birö, "Hoy, toktatkyla. Iy menen tirilti albaýbys," dedi. Çaldın neberesi öňüldögen klassdaşynyň janına bardy da, je koşo ýylарын je koý derin bilbey ündöý turup kaldy. Tegi süýünüp ketdi. Öňüldögenin toktaty koýup, şydyr ele berkiге jölöndü. "Hay ata, janyly kelbeýsiňbe? Boz üýge jölönüp araň turdum. Kişinelik geçkende..." Bul eşdeke düşüngen jok. Aga suroğluğu tekildi. Tegi bolsa,
Hayyata, uşunu düşünbeysinbi? Degende üçkürüne gettile, oğuzu burr de düştü. Balanın denesi muzay düştü. Klastaşın koltudan bekem mıkçıp arı vuruldu. Muну ешким байкабай калса экен деп Кудайдан тилеп баратты. Аларга назар бурган эчким деле болгон жок. Бала буга сүйүндү. Карылардын жанынан өтүп баратканда гана бирөөнүн таягы менен жерди ургулап өзүнчө кыжынып жатканын байкап калды. Кара жер, силер үчүн өлүгөлүк болбой калды го, кара жер. Бирок бул сөз кимге башталганын жигит билген эмес. Азыр негедир ошол чал көз алдына тартылды. Кызык. Чалга атай бурулуп назар тигип караган деле эмес. Ким экенин да билген эмес. Атүгүл ырайында көрбөгөн, болгон анын кары киши экенин гана билген. Азыр болсо анын элеси көз алдына кадимкидей жандуу тартылып отурат. Кара сур чапжак чал сакалын агаралап кылган, денеси өзүнө моюн бербей титрейт. Эйри муйру таягы таяк негедир ушундай элестетилди. Дагы титрейт. Титрегенден улам жерге тиер тиймексен болот. Жерде титиреп аткандай туюлду. Тегерегиндеги элдин баары өздөрүн башкара алышпай теңселишет. Аңча ичимдиктин жыты бур дегендей болду. Ал мурундан кирип, эштин баарын өрдөп жойлоп, андан таманга сызылып акыры тырмакка келип кептелип калгансы да. Бала чыдай албай кетти. Калчылдады. Калчылдаган бойдон ары бурулду. Бурулары менен бутуна тамчы тыпылдап таап жиберди. Чаң баскан туфлисинен тамчынын орду дап-даана көрүндү. Ал суу жеп кеткен жерге окшоп турду. Тамчы жашпы же терби теги киши айыра алган жок. Чалдын небересин үн сөзсүз эрчип, анын бутундагы тамчынын ордун элее карап баратты. Башын көтөрдү, жигиттин жагы ылдый куюлуп келаткан терди дагы көрдү. Арчып албаганына таңданды. Жигит чарчаган эле. Чарчаганын сезүүгө мүмкүнчүлүк келбеди. Бирок абдан чарчаган эле. 3 күн уйку бетин көргөн жок. Бүгүн табыттын бир жагын эч кимге бербей, эч бир эс албай өзү көтөрүп келди. Табыттын маркумдун тууган туушкандары, жек жааттары бири-бири менен алмашып көтөрүшү керек. Чарчаганы чыга берет. Анын ордуна башкасы келет. Ушинтип алмашып кете берет. Бирок тегил эч ким менен алмашкан жок. Алмаштырганы барган кишини кереги жок дегендей акырын түртүп коюп жатты. Боргулданып тердеп чыкты. Тери жерге таап жатты, буга караган жок. Кийин бул жөнүндө көпкө чейин айтып жүрүштү. Аялдар азырда айтышат. Ошентсин, дешет алар. Ошентпей көрсүнчү. Аркама көтөрсөм, уулум кыйналып калат деп, акем аны алдына көтөрүп жүрүп бакты эле, бөкчөйүп жүрүп акыры бүкүр болуп калган. Анан атасы жаткан табыттын бир жагын эч кимге бербей, кара терге түшүп көтөрүп келгенден атанын балага кылган мээнети акталып калат деп бүтүм чыгарууга эч кимдин деле дити барбас. Жанадай эс албай көтөрүп, атамдын мага кылган эмгегин актап жатам деп небереси деле ойлогон эмес чыгар. Айтор ал кара терге чөмүлгөн эле. Бирок терин таакыры арчыбады. Табытты жерге койгонду да арчыбады. Сөөктү өзүм түшүрөм деп жан талашты эле, эл чуулдап болбой коюшту. Бул оор болот, дешти алар. Көтөрө албайсың. Өлгөндөн кийин чүкөдөй абышка да айла жок. Терин мончоктотуп карап турду. Сөөктү башкалар түшүрүштү. Алар жидеп машыгып бүткөн кишилер эле суроо сопкутсуз эле секирип түшүштү да табытты жылдыргыла дегендей үстү жактагыларга карашты. Атасын акыры жылдырып көргө түшүрө баштаганда денеси ымыр-чымыр болуп, муун жүүнү бошоду, көзүнөн жаш агып, жагы ылдый сызылган терге кошулуп жатты. Ал атасын дагы бир жолу акыркы ирет көрүп калам го деп ойлогон. Бирок көрө албады. Сөөктү алып кирип баратканда чыдай албай кетти да артка бурулуп өксүп алды. Аңгыча эл апыр-тапыр болуп калды. Дайыма ушундай. Сөөк өз ордунан жай алып, топурак салуу башталганда үлгүрбөй калчыдай болушуп, элдин баары алапайын таппай шашып калышат. Бирөө чоң күрөктө, дагы бирөө чакан алып, ар кимге сунуп жүрдү. Эл ага койчуштап топурак ырктып жатты. Балага күрөктү сунушту. Ал топуракты койчуштады да күрөккө акырын ыргытып, ичинен үңүлдөп жиберди.
Anan toprakты görgüsü gelbegendey жүзүн ары vurdu. Toprактын жылуу илеби алакандан өчпөй турду. Бул топрак таптакыр башкача сезилет. Ал маркум менен бирге жатат. Тиги томпойгон дөбөчөнүн тамыры мына ушул топрак, бул экөө тамырлаш, өзөктөш. Ошон үчүн аны дөбө эмес, бейит дешет эмеспи? Топрак салуу башталганда алактап, шалактап шашкан эл эми шашпай эле жай баратышат. Аларга кошулуп маркумдун небереси да жай баратат. Ал негедир терин арчыбады. Азыр да тер деген бойдон баратат. Муну башкаларга караганда аласасы бар киши даана байкады. Ал баланы таңдана карап, өзүнчө эле күйүп бөлөктөп келатты. Алдыда бараткандар токтоп, жүйүртө басып отура башташты. Буларды көрүп арттагылар да токтошту. Көрсө, Куран окуш керек экен, маркумдун жайынан бери 40 кадам баскандан кийин сөзсүз Куран окуш керек тура. Ким билет? Бул өз жайынан жанда маркумда акыркы рет эскерүүдүр. Жана да аны менен акыркы рет коштошуудур. Молдо узакка окуду, кырааты менен окуду. Эл кайра турду. Бүттү. Эми элдин баары чогулуп бул бейтке келишпейт. Өтө жакын туугандары эстегенде келип турушат, бирок элдин баары бир кишидей болуп кайрылып бул бейтке келишпейт. Ошентип баары бүттүбү? Ошу менен маркум биротоло унутулуп калабы? Жок. Тирүүлөр маркумду унутпоого ушунчалык жантылашат дейсиң. Элдин баары мындан ары бир кишидей болуп маркумдун бейтине бирге келишпесе да, ал жөнүндө бирге эскеришет эмеспи? Билген кишиге маркум тууралуу элдин баары бир кишидей бирге эскерүү менен ар кимдин өзүнчө эскерүүсүндө чоң айырмачылык бар. Ошон үчүн үчүлүк, жетилик, кыркылык, аш дегендер жаралган. Мунун баары өлгөндөр менен тирүүлөрдүн ортосундагы көпүрө. Ар бири маркумдар менен кол үзүшпөө далалатынан келип чыккан. Бирок себебин эч ким деле оңгулуктуу билбейт. Айтор бул айылда кийинки учурда үчүлүк, жетилик, кыркылык, аш дегениң негедир жуурулушуп баратат. Ар бири өзүнчө өткөрүлбөстөн жетилик, үчүлүк менен, ал эми кыркылык, аш менен бирге өткөрүлчү болду. Атүгүл кээде аш таптакыр өткөрүлбөй да калат. Мындай жуурулушка каршы чыккандар көп. Бу не деген шумдук? Деги муну ким чыгарып жүрөт? Минтип жүрсөк, эртең эле баарын жутуп алабыз го, деп жер сабашаталар. Азыр заман бөлөк, шарт бөлөк. Дешет дагы бирлери тигилерди кыртышы сүйбөй. Үчүлүктө бир, жетиликте бир, бөлүнө бергендей чама да жок, чоло да жок. Өлгөндөр деп эле жанды сабай бергенден не майнап? Анда бизди тирүүлөрдү ким ойлойт? Деги ушу жетилик петилигиңден, аш башыңдан эмне пайда? Же өзүнө аш өткөрүлүп жатканын өлгөн киши билет бекен? Айтор буларды өткөрүү тууралуу талаш тартыш күн өткөн сайын күчөп баратат. Өлүк чыккан сайын айыл билермандары, маркумдун тууган туушкандары жок дегенде бир жолу талашып тартышып алышат. Ушундай эле талаш бүгүн жерге берип отурган чал көз жумганда болду. Чал көз жумгандын эртеси эле айылдын билерманы аксакал карыя маркумдун небересин элден уулак ээрчитип барды да, өлүк ээси сенсиң айланайын, деди жалуургандай. Өткөрөм, коем десең да өзүңдүн ишиң, бирок бир нерсени эсиңе ал. Эгер атаңды сыйласаң, ар бирин өз маалында өткөр. Көз жумду кылба. Арбактар ыраазы болсун. Көрүнгөндүн эле сөзүн уга бербе. Бала түшүнүп-түшүнбөй эле башын ийкеп жөн болгон эле. Көп өтпөй эле ал баягы билерман чалдын топ кишилердин ортосунда туруп алып, жер сабап жатканына күбө болду. Жөндөн жөн эле чабылып чачылып деп, чоло жок деп, деди ал буркан шаркан түшүп. Силерди чабыл чачыл деп ким зордоп атат? Мунун баарын өзүңөр чыгарып жатасыңар. Өлүк аркылуу мөрөй талашасыңар. Арбактарга силердин дүнөңөрдүн кереги жок. Куран окутуп эскерип койсоңор болду. Аларга ошол эле жетет. Айланайын. Баарын кошуп, кыркылыгы менен чогуу өткөрөбүз деп, андан көрө эчтеке өткөрбөй эле койгула. Эмне? Кыркылык же аш өлгөндөр үчүн гана бекен. Чал силердин эмне дээриңерди билем дегендей тегерегиндеги кишилердин сөзүн укпай колун шилтеп басып кетти.
Ошентип талаш чечилбей кала берди. Мына эми маркумду унутуп калбоо үчүн жан далбас кылган эл 2-3 жылдан бери бир талаштын башын ача албай келаткан эл, топурак сыла баштаганда алактап шалактап шашкан эл эми жай баратты. Бейиттердин ары четинде бир жеңил машина турат. Анын шопуру кимдир бирөөнү издегенсеп элди элеңдей карайт. Бир маалда издегенин таптыбы Айтор элди көздөй басты. Бирок көп өтпөй тык токтоп кайра машинесине кетти. Бул карыларды салып келген машина эле. Жанагы кыдыраке отурган карылардын экөө ушул машина менен келген. Жөө келип кетиш алар үчүн чын эле кыйын. Эми алар жөө эле баратышат. Алар үчүн энчиленген машина бар экенин эстерден чыгарып коюшканбы же атайын жөө кеткилери келдиби Айтор эл менен кошо жөө эле баратышат. Сыягы шоопурда өзүңөр билгиле деди окшойт. Машинесине отурду да от алдыра баштады. Кызык. Мурда мындай эмес эле. Машина мүрзөгө келгенин эч ким көрбөгөн. Азыр жок дегенде 1-2 машина көчтү ээрчигенсип, эл артынан акырын кыбырап отурат. Бир маалда арт жакта келаткан чалдын небересине аласа бересиңер бар беле деп кыйкырган киши келип, бирдеме деп айткансыды. Экөө шашыла басып алга кетти. Наркы ушундай. Туугандар алдыда жүрүшү керек. Өкүрөктү алар башташат. Кай жерден баштап өкүрөбүз дешсе, өлү кээсинин өзүнүн иши. Бирок бул айылдагылар өкүрөктү кай жерден баштоо керектигин жакшы билишет. Көбүнчө кырды ашканда башташат. Эгер кары киши өлсө, кырдан түшкөндөн кийин кээде үйгө жакындай бергенде, ал эми көз жумган киши жаш болсо, кырга чыга бергенде эле өкүрүп киришет. Бир жолу баласы менен энесине бир жерден өкүрүштү. Көрө оозунда жаткан бир кемпир өзүнүн жалгыз баласынан ажырап калды. Анда кырга чыга бергенде өкүрүшкөн. Мына өлөт деп аткан ошол кемпир баласынан 3 жылдан кийин өлдү. Өлөр өлгөнчө баласына кошок кошуп отурду. Мында да эл негедир кырга чыга бергенде өкүрүштү. Ушул жерден да кайрадан апыр-тапыр башташат. Топурак сыла баштаганда алактап шалактап шашкан эл өкүрүк башталганда да дагы бир жолу алактап шалактап шашып калышат. Эл жай басып өкүрө алышпайт. Өздөрүнүн үндөрүнөн өздөрү качышат. Өкүрөктү ары менен аялдар кошогун башташат. Сөөктү жашырганы кеткенде, сөөк чыккан үйдө калган аялдар эмне кылышаарын эркектердин көбү билбейт. Атүгүл бул жөнүндө ойлонуп да коюшпайт. Алардын бир билгени өздөрү өкүрө баштаганда ага жооп кылып кошок кошулушу керек. Эчи кылып кошок менен өкүрүк өзөктөш, тамырлаш. Бул экөөнү бири-бирисиз элестетүүгө болбойт. Өкүрүк менен кошок басылып, кичине жайланып калганда айрым аялдар «Кай жерден тартып өкүрдүңөр?» деп атайы сурашат. Буга эмне үчүн кызыгышаарын эч ким билбейт. Атүгүл «Кай жерден тартып өкүргөнүбүз менен кандай жумушуңар бар?» деп сурасаң, өздөрү оңгулуктуу жооп бере алышпай, «Жөн эле» деп ийиндерин куушурушат. Мына кырга да аз калды. Эл дали шашпай баратат. Эл артынан кыбырап машина баратат. Эмне болуп кеткенин ким билсин, ушу маалда бирөө өкүрүп жиберди. Киркиреген үнү менен ал баштап ийди, ага дагы 2-3 кошулгандай болду. Алар эсил кайраным дешкен жок. Эми кайдан көрөйүн дешкен да жок. Биринчи киши «Ой-ой» деп баштады эле, кийинкилери да аны коштоп «Ой-ой» деп муңкана созуп өңүлдөп киришти. Бул элдин баарын селт эттирди. Алар дүргүй түштү да корккондой тегирине карашты. Өкүрүк же жөн эле кыйкырык экенин ажырата албагандай көбү селейди. Муну жөн эле кыйкырык дешке болбойт эле. Кыйкырык менен өкүрүктө чоң айырма бар. Өкүргөндө кимдин болбосун үнү өзгөрүлүп кетет. Байкаган кишиге анда өзүнчө бир кыраат, өзүнчө бир обон ыргак болот. Ушул обон ыргакка карай өкүрүк же кыйкырыкты ажырата аласың. Атүгүл кээде адамдын маркумга канчалык деңгээлде күйгөнүн дал ушул обон ыргакка карай билсең болот. Ошентип алар өкүрүккө гана таандык обон ыргак менен үңүлдөп келатышты. Өкүрүк экенине чындап көз жеткен соң эл эмне кылаарын билбей ого бетер селейип калды. Баарынан шумдугу өкүрүктүн алдынан эмес,
arttan çıkkandığı boldu. Demek tuğandары emes eken da. Anda kim narıktı buzdu? Hemi ökürgen boydan kırdı aşağı, bul kanday kıyın. 10 gülünün bir ağaçlele kırçınday bolgan bala bölse bir can, 80'ge çıkkan çal. Bari bu kişide ne arman? Munuku toyda deşpedi böyle. Je ökürüktü markum çaldın teriye şorguluğun ne veresi başlasa bir can, narıktı buzuğa kimden diti vardı? Aldıdagılar toktoy kalışıp, arttı elengtey karaştı da ökürüp jüberişti. El bari birde ökürüp bırattı. Ökürgönde hiç kim jay basalbaydı. Bari şaşıp bırattı. Ökürüktü baştakan jana, menin alasam bar ele dep bir kişi kıykırıp çıkkanda, ordularından japırt ırgıp duruşkan çallardan biri öken. Hanı janındagılar koştup getiptir. Bunu göbü teriştirip giyin bildi. Narıkta çok joruktu baştap. Bul emne kılganыңız? Dep çaldı çaktırbaganlar da boluştu. Narıktı buzgan menbi? Dep tegi çal burkan şarkan düşüp jer sabaptır. Maada can gerek. Özülüp kete taştadım. Eger ökürüp yibesem. Kulağıma alasa töyle çağırıp başım jarılıp geçti. Çınalıp çıktı. Çıday albay gettim. Jana toprak sala baştaganda alaktap şalaktap şaşkan el emi de şaşıp bırattı. Ökürgönde hiç kim jay basalbayt emespe. Balkim ayallar da koşoğun baştaşkandır. Qaysı jerden tartıp ökürgönü alar üçün bari bir emespe. Ökürükті uğursa boldu, baştaşatты. Alakanday bul ayılda neler gana bolbogan. Öngösünü unutsak da janagı eneni kantıp aytpay getüge bolot. Görü oğuzunda jatkan kempir kara çeçekey жалгыз balasынан ajırap kılganın, anı kempirge kanday müşkül maşakat menen uğuzganın, mına ölet de batkan oşul kempir balasынан 3 yıldan keyin ölgönün, jana eköne teң uğulu menen enesine ökürüktü bir jerden kırga çıga bergende baştaşkanın bul jerde kantep kayradan eskeribey koyalabız. Birok, mınday ökürük birinci jol bolu oturbayba. Alakanday bul ayıl nelerge gına küwe olboyt deysin. Birok,